Так, тонар, жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Урматтуу биздин катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, куттуктандуу күнүңүздөр менен. Бардыгыңыздардын бул видео бүлсө эртең чыгат, эртең күрсүндөрдөн чыгат, эртең күрсүн Курбан айт. Бардыгыңыздардын Курбан айт майрамыңыздар барек болсун. Кармаган орозуңузду, ороз айында жасаган, кылган ибадаттарыбызды, кылган кайыр эхсандарыбызды Аллахым кабыл кылган болсун туугандар. Буюрса мен дагы эл катары айылга жөнөдүм, айттап, анан бул чыгарылышта сиздер карнивал боюнча тест драйв тартабыз. Бул жагы билесиздер, Перевал, Алабел, в общем, трассада мен айылма чейин, ушул жерде мен айылма чейин канча километр карнивал боюнча тест драйв тартабыз, расходу канча трасса, анан негизи Перевалда өзүнө кандай алып жүрөт машина, анан ичинде канча киши бар, ошолор боюнча азыр полный бак солярка куябыз. Полный бак солярка канча литр бак. Анан ушул менен мен өткөндө атама карнивалды алып барып бергенде бир полный бак менен ушул жерден куйганмын. Бир полный бак менен айылга чейин жетип барган. Ошондо да бир палычка калган. Азыр буну да байкап көрөбүз. Атама берген 9 месталуу 2-2 турбо дизель, бул жерде 7 месталуу, бул дагы 2-2 турбо дизель болгон. Азыр полный бак кылып туруп, анан жолго чыгабыз. Бизден алыстабай, биз менен бирге болобуз. Так, 60 литр. Жана Бишкектен чыгып атып 10 литр куйгам, азыр 60 литр куйдум. Ошондо 70 литр менен полный бак болду. Азыр акчасын төлөп келебиз. Анан буюрса мен айылма чейин жетет болуш керек бурдакы видеодо. 252.820 километр, мынакей полный бак. Көрүп турасыздар. Эми айылга барганда буюрса эсептейбиз. Бизге ак жолго алып коюңуздар, кеттик анда. Азыр Озачарга, Жалал-Абадка жетип келдик буюрса. Саат 1-де чыккан болсок, саат азыр 8 болду. 7 саатта Жалал-Абадка жеттик буюрса. Бисмиллахиррахманиррахим. Километраж 253.303 болду. Видеонун башында билесиздер, бак жарымдан бир палычка түштү буюрса. Так, азыр саат буюрса как раз 8 болуптур. Артык кенен ичиндегилер жыргап келди. Азыр курсак тойгоздук, эми бул жагы саат 9-дан 15 мүнөт өтүптүр. Азыр Жалал-Абадта дагы бир туугандарыбыз бар. Машина алып атат. WhatsApp группада бир Карнивал 2019 түшкөн, рестайлинг. Ак цвет менен. WhatsApp группадагылар билет. Ошол машинаны Жалал-Абадтан Нургазы деген акебиз алган. Азыр ошол акебиздин тааныштары акчаны алып турат. Ага жолугуп, бирок акчаны алып өтүп кетебиз. Анан бул жагы буюрса 7 сааттык жол калды. 7 саат ушул жерге чейин келген болсок, 7 саат менен айылга чейин. Буюрса саат 9 болсо, оз жапканга чейин жетип барат экенбиз. 4-тө жетет экенбиз. Буюрса 4-тө озду жабып, демелебиз туугандар. Кеттик азыр эми. Машинаны 7 месталуу, бирок вообще сонун экен. Кенен место. Вообще кенен. Капитанский сиденье. Сиденье да 4 режимде жылат. Артка алдыга, капталга да жылат. Арт жагы да кенен. Вообще кенен. Жана 9 месталуулукта арт жагында момундай таблетка бар го. Кичинекей сиденье. Ага караганда бул вообще кенен экен. Артына 3 адам кеңирип отурат. Балондар. Арты габариттагы мындай 2 полоска кетет. Небисине түшүп, анан капталга. Дагы бир комплектациясы бар. Мындай чыгат дагы. Скачка керек. Мунун задний плафону, задний скоростьта салганда, мына плафону чоңураак. Жана мен айткан мындай 2 полоскасы ал кичинерээк болот. Багажы да кенен. Бул ачылат.
Багажы чуқур да. Багаж чуқур. Мына сиденье жатқырғанда ошол жакка кеткен. Мынакей, кene. Ондар буда жанагы дальний ближнийди өзү автоматически включать этет экен. Мына менин колум карап туруңуздар азыр. Машинадан өттү, мына включать этет. Азыр машина келет. Машина встречкадан чыкса, сразу өзү автоматически ближнийге алат экен. Азыр карап туруңуздар. Встречкадан машина келсин. Мынакей көрдүңүздөрбү? Сразу өзү автоматически алат. Азыр өткөндөн кийин где-то бир 2 секундтан кийин өзү автоматически жандырат. Буну мен именно ушул комплектацияда бар экен мен Carnival'да. Азыр встречка келгенде дагы бир сыйра байкайбыз. Жакшы нерсе экен. Онда кечке мынагы эмесине дальний ближний кылбайсың. Мынакей встречка келип атат. Өчтү. Кайра күйөт азыр. Жок, встречка келип калды. Встречка келип калды. Күйөө экен. Жок, күйбөйт экен. Аркы жактагылардан бери көрөт экен да, значит. Бул неме дагы өтө сонун нерсе экен, мисалы. Баягы встречкада жүргөндөргө мешайт этпейсиң да. Даже адамга караганда акылдуу экен да. Биздикилер уже тарс этип включать эте калат го. Азыр Жалал-Абадтын кругуга жетип калдык. Азыр жана акелерибизге жолугабыз, машина алган. Сиздики? Сак. Жолушабыз ба? Жол жакшы болду. Так, в общем, бул видео эми бул жакта өз ара келиштик. Расписканы бердик туугандарыбызга. Анан бул видеону негизи кошпойн дедим эле, эми жолдо по пути болуп калды, кошконго туура келди. Ушундай туугандар, бизде бар жок прозрачный, биздин WhatsApp группанын ссылкасы ушул видеонун түбүнө комментарийге түшсөңүздөр, ошол жака коюп коебуз. Ал жакта мен ким менен договор түздүм, ким кандай машина алды, бар жогун ошо эмеге эле группага эле видеосун таштап коем. Туугандар, азыркы Carnival боюнча, Carnival вообще талаш болуп кетти. Мен айылга кетип атып, жолдо телефон тартпаган жерлерде балдар раса чалып жазган экен. Мен алам, М-банкты ташта деп. Мынтип мен намазда эле мен ушуну алайынчы дейт. Анан бул акебиз дагы видеосуну көргөн экен. Анан мен Жалал-Абадка келип калдым. Азыр мен айылга кетип атсам, Жалал-Абадтан бирөө алам деп мына как раз кругойго келип калдым да. Азыр ушуларга жолугуп атам да. Булардын кичине тыйыны жетпей атат окшойт, же болбосо башкача совет берип атат окшойт. Ушуларга жолугуп бир билейин, болсо анан сразу сизге айтам, М-банк таштайм, которо каласа. Анан негизи могу азыр Жалал-Абадтан алган Азамат ака жакшы машина алды. Салону бежевый да. Салон бежевый, всегда сенip этилет да. Жакшы мындай машинанын ичиге киргенде настроениең көтөрүлөт да, мындай жалпак тил менен түшүндүргөндө. Анан баягы темный любительдер дагы бар. Мисалы мен айдап кетип аткан бул серана черный да. Черный бул жактары, анан серый аралаш. Сиденьялардагы кожалары серый болот. Carnival'да туугандар, мен мактабай эле коеюн. Мен эмне үчүн алыскы жолго мына Carnival менен барып келип атам. Буга чейин да көрүп аткансыздар. Өтө кенен. Чарчатпайт да шыгыл. Только тапит этесиздер, болду. Чарчабайсың, абсолютно чарчабайсың машина. Мен азыр мына комплектациясы сонун экен. Баягы дальний ближний кылып колуң ооруп да, азыр встречка келип атат, сразу автоматически ближнийге алды. Азыр встречка өтсүн да, дагы бир катар көргөзүп коеюн. Встречка өткөндөн кийин сразу дальний, жок. Бул даже адамдан акылдуу экен да. Кичине эле бир эме луч көрдүбү, болду. Мындай дальнийге албайт экен. Ошол туугандар, мен Carnival'ды мактабай эле коеюн, өзүңүздөр бир айдап көрмөйүнчө анан билбейсиздер. Баягы мен айткан башка, өзүңүздөр мына ролго отуруп айдаган башка да. Кеңири мынакей. Мындай уверенно айдайсыздар да, уверенно айдайсыздар. Обгонго чыкканда дагы 2.2 турбо дизель, мындай полный салон болобу, жүгү менен болобу, вообще бу жерге баягы моторго влиять этпейт да. Бассаң кетти, бассаң кетти.
расходу дагы. Расходу мен сіздерге видеонун башында полный бак кылганмын. Азыр эми ушул менен айылга чейин жетебизби? Расходун да сіздерге видеонун аягында кошуп айтам. Анан дагы бир нерсе, баягы Владивостоктон видео тартып айдап келип аткан менен бир тууган иним эмиз. Ага iPhone 13 алганбыз. Ошондо белек кылып беребиз буюрса. Буюрса, Ош шаарындабыз туугандар. Азыр жогоруда видеодо көргөнүңүздөрдөй Жалал Абадта ошол Азамат акеге бердик бир карнивалды. Азамат акеге сатылды деп туруп эле, анын аркасынан дагы экинчи так ошондой карнивал. Бул жакта сүрөт видео коюп коебуз. Ошонун өзү ак цвет, бирок 2018 серый салон. Бул жерде чыгардык. 22-18де чыгардык. Бунун дагы Москвадан ноокаттык төлөстүк акебиз алды буюрса. Дастан деген акебиз. Москвадан алды да, негизи ноокат төлөстүк экен. 22-18де чыгарган болсок, 22-25де сразу машина сатылды. Негизи бул нерселерди сиздерге айтпай эле коеюн деп ошондой дейин дедим эле. Ушул видеого эми по пути болуп калды туугандар. Бул мактаныш эмес. Кудайга шүгүр, ушул күнүгө 1-2 машинени алып, ал жакта жумасыга 2-3 контейнер койдуруп алдырып берип атабыз колдон келишинче. Анан эптеп эле сатыш эмес максат. Баягы Дубайдагы балдардай $3000 арзанга түштү. Бизде андай принцип жок. Негизи мен ал нерседен алысыракмын. Мына братаныбыз өзү көрүп турат. Альхамдулилла $5000 арзанга түштү деген нерсе бул жерде ойнобойт. Даже ошол балдар айтып аткан нерсе дагы бул 80% баягы чындыкка дал келбеген нерсе. Анан мага дагы варианттарды балдар көп таштайт. Мен да анын арасынан карап туруп видеосун карайм, өзүн машиненин өзүнө карайм, анан машинени да чалып сурап өздөрүнөн по факту. Анан көңүлүмө жакшы мындай туура келген машинелерди чыгарам группага. Анан мага WhatsAppка көп жазат. Неге машинелерди чыгарбайсың? Башка группаларда күнүгө миңден машина чыгарат. Макул, ал жака чыгара берсин туугандар. Меники мен өзүмө жаккан машинени гана чыгара алам. Мага жаккан машина менин группамдан алган кардарларга, Нуркейзинин катталуучуларына 100% жагат деп ишендирип кетем. Себеби өзүбүз кардарлар өздөрү да көрүп атат, чындыгында ыраазы болуп алып кетип атат. Мен по факту видеону баягы выгрузка кылган видеонун комментарий алып берип атам. Баягы алган адамдар растамошканы кылып өздөрү айдап кетип атат, күлүп жайнап. Анан дагы мен бир нерсени айтып коеюн. Мен WhatsApp номерим алмашкан, связь номерим дагы алмашкан. Бул жака коюп коебуз. Мен эми ошол номерде болом. Ошол буюрса азыр эми Оштобуз 3 палычкабыз калды. Бул жагы 4 сааттык жол калды. Жетеби, жетпейби? Бул жагы эми жол көрсөтөт туугандар. Ол жапканга чейин эртерээк жетиш керек. Азыр ровно саат 12 болду. 0.0000 болду. 4:30га чейин жетип барышыбыз керек. Кудай кааласа жетебиз иншалла. Ондар, биз азыр Ноокаттын центриге келдик. Ноокат подъемдон бери мына портерге көзүм түшүп калды. Сиздерге бир жакшылап көргөзүп коеюн. Портерди алдырып кантип жасап айдаш керек. Биз менен бирге болуңуздар, азыр портер боюнча өзүм көргөзөйүнчү туугандар, келиңиздер. Вообще жасап таштаптыр машиненичи, караңыздарчы. Да, бул портер эле эмес туугандар, номерди байкаңыздарчы, номерди. Gold комплектация экен. Азыр машина боюнча азыр стикериге чейин көргөзөбүз. Номерди байкаңыздар, Бул Ноокаттык туугандар окшойт. Караңыздарчы, вообще чёткий машинечи. Күзгүлөрдөн бери күйөт. Үстүндө багажниги бар экен. Противотуманка, LED лампа, полный, ксенон коюлуптур туугандар. Мына поворот повторитель. Буну поворот күйгүзгөндө да бул мындай повторять этет. Ички салонну көрсөтөйүнчү туугандар. Бул өзбек туугандарыбыз. Буну караңыздар. Атай токтоп сиздер үчүн көргөзүп атам. Стикеринде 2017 экен. Сиздерге көрүнүп атабы? 2017 экен. Салонун ичини караңыздар.
вообще жасап таштапты. Да, пробеги канча экен? Пробегин 122 миңге түшүрүп койгонбу же оригиналбы, аны эми ээси билет. Механик экен болгондо дагы. Вообще жинди жасап таштапты. Спальня менен бизче айтканда. Полный тап-таза, химчистка кылып, тап-таза кылып, могу күзгүлөрдөн бери. Машалла, могу караңыздар. Жакшы. Вообще сон. Сидениясы дагы идеальный экен, демек пробеги оригинал окшойт. Пробеги оригинал окшойт. Баракелде. Машинаны ушинтип айдаш керек. Караңыздарчы. Могу эмелерден, светильниктерден бери полностью коюлган машина. Номерди байкаңыздар. Портерге ушундай номер коюлган. Мыноолоруна чейин кыскасы. Атыңыз ким? Каяка кетти экеси? Качып. Бир комментарий бериң, машинаны каяктан жасадыңыз? Өзүңүз жасадыңызбы? Кореядан прямой алдырдыңызбы же бияктан эле? Ким алдырып берди? Тааныбайсызбы? Мына туугандар өзүм жасадым дейт. Муну караңыздар. Биягынан кызыл күйөт, биягынан ак күйөт. Вообще. Бул эми камера сиздерге канчалык жеткизип атат, канчалык эмоция берип атат? Мен азыр муну мындай алдынан көрүп атам өзүм көзүм менен. Муну караңыздар. Бул алдындагы поворот повторяющий менен капталында эшиктеги экөө чогуу күйөт, күзгүдөгү мындай ага дал келбейт экен, өтө сонун көрүнөт. Байкаңыздарчы. Вообще атай сиздерге көрсөттүм да туугандар. Мыноолорунан бери сонун көрүнөт экен. Шеп, бетиңизди тартпай эле коеюн, а? Канчага турду машина? 1 миллионго токтоп. 1 миллионго. Вообще сонун. Gold комплектация 1 миллионго. Базарда канча турат? Как минимум 1 100 000, 1 200 болсо керек, а? 1 100 000. Атайы көргөздүк да. Алла разы болсун. Мынакей ушинтип жасап айдаш керек. Нуркейжиге катталып коюңуздар. YouTube'га, машалла. Все, жакшы жетип алыңыздар. Номерди байкаңыздар, Вообще. Шундай туугандар, машинага кызыккан туугандар экен, эми эмне түштү? Муну караңыздар, чүт эле калды. Ушул жерден айдап кетип кала жаздадык, Мына жакта эле. Негизи машинага кызыккан туугандар экен да, өзбек туугандар. Жакшы, өтө сонун. Мынакей, монтип айдаш керек машинаны. Мындай душаны вложить этиш керек. Акчаны эмес, душаны вложить этиш керек. Акча бул жерде роль ойнобойт. Мен да өткөндө К5ти акчага карабай мындай душа менен вложение кылдым да. Ошон үчүн сиздер дагы алдырган да машинаны. Өзүңүздөр үчүн алдырасыздарбы, сатканы алдырасыздарбы, мындай душаны вложить этиңиздер. Ошондо буюрса бардыгы жакшы. Биз кеттик. Буюрса 3 палочкабыз калды. Ушу менен айылга жетишибиз керек эми. Бизде торговый деген жерге келдик. Биздин айылга чейин ровно 100 километр калды. 100-110 километр калды бизде. Соляркабыздын датчиги күйдү. Негизи каттуураак келдим. Километражыбыз 253 586. Ошондо видеонун башындагы километражыбыз биздин 252 820 болчу азыр. Ошондо почти 800 километр жүрүп коюппуз. Анан жанагы комплектация боюнча мен сиздерге көргөзүп өтөйүн. Круиз контроль, полосаны контроль кылган, опцияларны полный азыр мен сиздерге көргөзүп коёюн. Кечинде жакшы көрүнөт экен. Мынакей полосадан ары полоса кыскасы полосага жакындаганда машина өзү сигнал берип айтып турат. Мынакей азыр артып өтүп атабыз.
koyduk. Hemen только rol деле бурам болды. Паласаға мынакей, паласаны көріп отырсыздар ғой? Паласаға жақын айдағанда жақтан өзі неме етіп шығады. Қысқасы опциялары жақсы. Мындай чарчатпайды да машина. Мынакей өзі автоматический ближний алады. Hazır qarab turibsizlar, hazır o'tgandan keyin o'zi avtomatik dальний oladi. 2 sekunddan keyin 1 2 maka ko'rdingizlar. Только rolni burasing bo'ldi. Shunda aytganlar buyursa, hozir soat bizda qancha oldu? 2dan 23 minut o'tibdir. Oğuz Japon'a yetiş gerek. Bizde Leylek'te Oğuz'da saat 5'ten 13 ötkünde cevap eken. Buyursa hazır 1 saat, 1,5 saat yol yürüsek жетеміз Xudo xolasa inşallah. Так, buyursa hazır Batkent'e girdik. Zapravkani bir polniy qilib olamiz. Hoppa. Так, 253.638. Men ayılma çeyin hazır ayılga жетip turup точно qanday расход bo'lganini bарын ko'rsatamiz sizlarga. Hazır apartmanga çeyin Nurkay olib ketdi. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. Dizel 72 som 70 deyin ekan. Ha janivar Jigulilar ha. Qayran Jiguli. Tak. Zapravka. Hoppa. Assalomu alaykum. Bir polniy bak qilingchi. Qancha so'mga to'ladi ekan? Tak, kartamenle to'laydi o'xshaymi? Kartame. Mayli. Salib qo'yganman. Pistolet. Jo, ortqa olavu, avtomatik faqat. İşeniş yok. Qaray turaver. İşeniş yo'q dey. Hem megiz tashlash kerak o'zi. Bo'ldi, tushundim. İşeniş yo'q dey, tuganlar. Men salib qo'yganman. Avtomatik tiq etib tevish kerak-ku. O'shanisini so'radi. Birazdan kulib qo'yadi. Az ko'raylik qancha litr kiradi ekan. Mas janivar. Avtomat be. Bayqadingizlarmi, avtomat o'xshaydi. Ama başka maşinin motorunu baskan o'xshaydi. Jiguli bunday topmaydi. Klimatoktorni qo'yib, başka maşinin emas. Karnival son maşini. Onlar işte son maşini. Semeyni maşini. Bir-birinden alıb aydangızlar. Ma, jag'ib qoldi chindan Karnival. Balonlar Oşul koydum, qip-qara koydum. Şirniva qilganmiz kecha bozorda. Şirnivani emet qilganmiz. Dani kuyib, dani kuyib qoldi. Qarab turayli buni pistolet. Hoppa, tebet ekan. 5273 so'mga kirdi, polniy bak. Evet, 5336, 5400 qilib qo'yaylik. Hop. Anaka, 5400. Tak, 5400 so'mga 72 litr.
72 литр. Ошондо мен 70 литр менен айылга келет экенмин да. 70 литр менен айылга келгенимде 70 литр менен келгенимде ошондо трасса 7 литр эсептей бериңиздер туугандар. 7 литр. Мен бирок бунусунда действительно катуу келдим. Тез келдим. А так 6 литр эсептегенмин мен өткөндө. 6 максимум 6,5 литр. Анан өтө катуу жүрсөңүздөр 7 литр эсептей бересиздер. Мен бирок аябай катуу келдим. Азыр саат канча болду? Мен 13 саатта Баткенге кирипмин. Все, рахмат. Жолдо ооз ачтык, анан жолдо Жалал Абадка токтодук. Ошентип азыр 13 саат дегенде Баткенге кирипмин. Бул жагы азыр дагы 1 сааттык жол калды. Ошо жеткенден кийин полный расходторду эсептейм. Анан бүгүн таң аткандан кийин Эмилге жанагы айфонду беребиз, Кудай кааласа. Ошол туугандар. Видео жагып атабы? Сиздерге мындай толук кандуу маалыматтарды жеткирип атамбы? Ошол боюнча комментарий жазып коюңуздар буюрса. Мээнеткеч болойлу. Түнүбү, күнүбү эркектин рызкысы талаада туугандар. Ошол принцип менен жашайт. Ошондо бардыгы жакшы болот. Алхамдулилла, келип алдык буюрса. Бул Лейлекке кире бериш арка. Мына ушул жерде Лейлек району, Лейлек айыл өкмөтү башталат. Мына ушул айыл биздин айыл. Эки тарабы бүт алма бак, ушундай жер жемиштер. Будан түшкөндө эле биринчи бул Лейлек айылы. Бул биздин айыл. Андан кийин сол тарапта, сол жолдун сол тарабында бул Кара Суу деген айыл, бул ал дагы биздин айыл. Ушул эки айыл биздики буюрса. Кааласа келип алдык. Алхамдулилла, келип алдык буюрса. Таң атканда туугандар, бардык чыгымдарды эсептейбиз. Буюрса пробегти байкап коелу. Анан эртең бүгүн эс алып алып туруп, анан эртең полный расходторду эсептейбиз. Анан видео дальше уланат туугандар. Биз менен бирге болуңуздар буюрса. В общем, туугандар, жакшы эс алып алдык. Буюрса мен сиздерге карнивал боюнча жакшылап дагы маалыматты жеткирейин. Бул жерде биздин пробег буюрса 253.719 полный бак түнү Баткенден куйганбыз, ошол боюнча турат. Анан ровно 900 километр жүрүппүз. Мен айылыма чейин. Кара Балтанан чыккандан кийин Куругойдон ошол жерден көргөнбүз. Видеонун башында пробег эсиңиздерде болсо, ошондо 252.820 болчу. Азыр 253.720 болуптур. 1 километр жетпеген, 720. Анан расходту жалпы трассага чыгымды эсептегенде, ошондо Kia Carnival'дын трассадагы чыгымы 6-7 болот. Мен бунуку 7 литр трассага расход кылып келиптир. Мен эми чындыгында катуу жүрдүм. Аябай эле катуу жүрдүм. Себеби уже 14 саатта мен уже айылыма кирип келип калдым. Анан баягында мен атам алып келгенде билесиздер, анда деген 19 саат бо ошондой шашпай жүргөнбүз. Анда деген уже расход кыйла эле аз болчу. 6 литр эсептегенбиз. А бунуку 7 литр болду. Ушундай туугандар, азыр мен видеонун жүрүшүндө айтканмын. Иниме дагы бир белегибиз бар деп. Азыр өзү билбейт. Акырын чакырып туруп ошону беребиз. Мындан кийин буюрса Владивосток анча-мынча видеолорду эң жогорку качество менен сиздерге тартып көргөзүп берет. Владивостоктон перегон кылып келип аткан видеону көргөнсүздөр. Ал жерде видеонун качествосы анча болбой калган. Неме экенин түшүндүңүздөр, өзү да келатат.
Kegиче телефонду алып турайлы. Негизи мындай да, туугандар. Нуркейжи бул жалгыз эле эмес. Нуркейжинин аркасында дагы баягындай группа поддержка бар. Анча-мынча советниктер бар. Анча-мынча ушул ийгиликтердин баардыгыга жетишкен анча-мынча инсандар бар. Мен жалгыз эмесмин. Ошон үчүн мен Эмилге буюрса сиздер түшүндүңүздөр, Эмил өзү билбейт пока эмне бар экенин. Ошол сиздерге кызмат кылсын деп атай ушул нерсени алдык. Анан эми буюрса видеонун жүрүшүндө Эмилден жакшы контенттерди күтөбүз, жакшы роликтерди күтөбүз. Сиздер да жакшы бир комментарий жазып коесуңар. Бул эмне экенин билесиң? Бул сеники. Рахмат. Ачты бир. Амбар. Рахмат. Так, буюрса ушул телефон менен Нуркейжини эми мындай айтканда көп эле көрүп калдыңыздар. Мен жогоруда айткандай Нуркейжинин аркасында турган группа поддержка, баягындай насаатчы деп коет. Эң биринчи ушул мен өзүм иним. Бир тууган өзүмдүн иним. Анан көптөр анча-мынча телефондон дагы, комментарийге дагы жазыптсыздар. Үнүңөр окшош экен деп. Буюрса эми жаңы чыгып келатат. Андан ары эми акырындык менен көнөт. Кудай кааласа бүгүн телефон алып бердик. Муну менен эми ошо сиздерге жакшы видеолорду көрсөтүп, эми биздин максат туугандар, мына блогер десе эле мына эптеп бир лайк үчүн, эптеп бир комментарий үчүн эмес да, биздин максат ошо чисто элге кызмат кылуу да. Азыр эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, чисто ошо перегон авто из Южной Кореи, Кореядан машина алып только ушул жаатта кызмат кылып атабыз. Андан сырткары ошол авторына кылыйм, анча-мынча жардам алам. Ошол жакшы комментарий жазып коюңуздар. Эмил мындан ары өзү такшалып жакшы элге кереги тийген маалыматтарды чыгарып, элдин кулкулуна толгон мындай блогер болуп чыкса, буюрса Нуркейжини эми мындан ары Эмил дагы чогуу алып барат турган. Ассаламу алейкум, YouTube көрүүчүлөр. Биз бул нерсени күтпөдүк элек. Рахмат чоң. Буюрса сиздерге кызмат кылабыз бул телефондор менен. Буга чейин сиздерге бул телефон менен кызмат кылып жүрдүк эле өзүбүздүн Redmi деген. Буюрса мындан кийин, мындан ары ошо Владивостокту жакшы кенен кылып чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Дагы анча-мынча Кыргызстанда видеолор тартып турат. Мен баягы Москвадагы телефонум билесиздерби? G1. Меники адан кийин G1ден кийин бул телефонду алгам. Mi 11 Lite. Андан кийин мына сиздер көрүп турган телефон. Бул инимдики да кудум ошол көрүнүш. Бул телефон менен тартып жүрдүм. Эми качество мага кичине ошол качество боюнча ойлонуп аттым эле. Буюрса уже баардыгы жакшы. Ошол. Негизинен биздин келген максатыбыз, мен келген максатым ушул туугандар. Айылга келип, кичине эс алып кетип, айт, Курбан айтты ушул айылда өткөрсөм деген тилегим бар да. Ошол. Баарыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Буюрса эмки орозого чейин баарыбыз аман болойлу. Жакшылыктардын үстүндө жүрө берейли. Да, бир нерсени көрсөтөйүн. Айылга келсең, бирок кадимкидей
баягы шаарда только напряженияда жүрөсүң го. Айылга келсең кадимкидей проблемаларды унутасың да. Жаш кезиңиздерде ар бир эле менин көрүүчүмдүн жаш кезиде баягы айылда бир жерде отуруп, бир нерселерди кыялданып, ушундай местаңыздар болсо керек, болуш керек. Анан айылга келгенде кадимкидей эс аласың да, бардык проблеманы абсолютно унутасың да. Бар жок тынч, жымжырт, мына чымчыктар сайрап. Азыр менин дагы ошондой местам болгон, менин дагы ошондой ордум болгон, туугандар. Азыр көргөзсөм таң калбай эле коюңуздар. Мен чоң атам болгон. Мен о бир видеолордо айткан элем го, мынагу сарайлар. Бул менин убагымдагы сарайлар да, көрдүңүздөрбү? Уже тешилип эскилиги жетип, булар сүрүлөт, Кудай кааласа. Азыр иштетилет могу жагы. Анча-мынча ой-койлорго. Келиңиздер. Мен дагы баягы ушул жерге отуруп алып, бул жерге анча-мынча чоң атам экөөбүз отуруп калчу элек. Ошондо акыл насааттарын айтып, ошол баягы бизде койлорго, уйларга андай жем берген, балондон кесип койгон бизде акыр деп коет. Сиздерде не деп коет? Комментарийге жазып коюңуздарчы. Ушул акырга отуруп алып, чоң атам экөөбүз, чоң атам насааттарын айтат эле, ошол жерге отуруп алып, ойлонот элек да. Кыялданчу элек. Мен местам ушул жер болчу. Бул жакта сарайлар, анан бул жакта үйлөр, аркы жакта кошуналардын үйлөрү. Бул жакта көчө тарап, кыскасы ушул жерде мындай ар жак бер жакты карап, мындай кыялданып, ойлончу места ушул жер эле да меники. Эми бул нерсе ар бириңиздерде бар, мен билем аны. Мал караппы же элементарный үй тиричилигини кылып аткан моментте бир жерге отуруп алып, ойлонуп, кыялданган бул ар бирибиздин эле жаштык учурубузда болгон турганда. Ушундай. Бүгүнкү видеобуз ушун менен жыйынтыкталат. Буюрса кийинки видеолордо дагы да сиздерге анча-мынча жакшы контенттерди тартканга аракет кылабыз. Менин аты жөнүм Нурмбет Махаматалиев. Дагы бир жолу кармаган орозоңуздарды, ороз айында кандай тилек, ой максат, дуа Алла Тааладан суранып дуа кылган болсок, ошонун баарын Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Кандай жакшылык, ибадаттарды кылган болсок, Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Буюрса бүгүн 9 число 4-ай 2024 жыл орозонун акыркы күнү болуп аткан болсо, буюрса кийинки 24-ай 2025 жылы амандыкта ушундай акыбалда буюрса сиздер менен амандашабыз. Эми бул ороз айы бир жылда бир келет, болгондо да бир ай. Ошол туугандар. Оорубаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик.